бүлөсүн камсыздоо тууралуу пайгамбардын өрнөктүү хадистеринен иншалла. Алла Таала эркектерди өйдө койду. Ошон бирге эле эркектердин үй бүлөсүнүн нафакасын бээрини мойнуна жүктөдү. Алла Азza wa Jalla эркектин алыптыр өйдө коюптур. Ошон үчүнен үй бүлөнүн камсыздоо бүткүл жагынан эркектерге коюлду. Ошондой эле субханалла аялдарды Алла алсыз кылып жаратты дагы, күйөөсүнө итаат, баш ийүүнү буйурду. Кийин үй бүлөнүн камсыздоо ар бир эркектин мойнунда важип экен, милдеттүү түрдө. Саубан радияллаху анху айтымында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан: каржылоонун тамак аш, кийим кече жакшысы өз үй бүлөсүнө иштетилгени. Же болбосо бир ар тапкан акчаңдын эң жакшы коротула турган жайы бул өз үй бүлөсү экен. Ошондо береке бар экен. Кимде ким өз үй бүлөсүнө коротурган болсо, иншалла, ошо береке табат экен. Эң жакшысы, же болбосо хайырдуусу кыяматта Аллахтын алдында жооп бериши жеңил боло турган амалдардын же болбосо жакшы каржынын бирөөсү үй бүлө экен. Андан кийин Аллах жолунда жүргөн мусулман бир туугандарга короткондогусу. Андан кийин Алла жолунда менген улоо үчүн жумуш алгандагы дейт. Белгилүү болду, каржылоо же болсо эркектин ушу тапкан акчасын эң жакшы коротуп турган жайы анын өз үй бүлөсү экен. Алымдар ушул жөнүндө Абу Килаба деген түшүндүрмө айтат экен. Үй бүлө аялынан башталат экен. Үй бүлө аялынан башталат. Жашы кичине балдарды Аллах Таала беймуктаж кылганга чейин багып чоңойткон кишинин сообунан өткөн, соопду эч ким таба албайт деген экен. Түшүнүктүү болду. Үй бүлө кимден башталса, өз үй бүлөсү аялынан башталат экен. Анын кийимини, тамак ашыны адалдан таап бериш эркекке важип экен, милдеттүү түрдө экен. Табуу жөнүндө келгенде адалдан болуш керек экен. Ар кандай кайсы жол менен тапсаң да кийинт деген нерсе болбойт экен. Кайсы жол менен таап атам, сен эмне ишиң эмне дебейт экен. Жакшы аял субханалла ошо күйөөсүнүн таап аткан, кайсы жерден таап аткандагысы жөнүндө ойлонот экен. Же болбосо кайдан таап атат, эмне кылып таап атат, адал бекен, арам бекен, ошол бир лукма же болбосо бир мындай кичинекей кусок арам тамак кирип кетсе, ошо 40 күнгө чейин дуасы кабыл болбойт экен, туурабы? Ошондой эле субханалла бир көйнөгүңдө бир мындай бир колуңдун ошо турганчалык жеринчелик мындай жери арам болуп калса, арамдан болгон материал болуп калса, эмнекен ошол адамдын некеси дуасы кабыл болбойт деген хадистер бар, билесиздер, Эркек дагы аял дагы көңүл буруш керек экен. Көңүл бура турган нерсеси эмнеден табылып атат акча, кайдан табылып атат. Анткени бул биздин бул дүйнөбүзгө жана ахиретибизге зыян бериши мүмкүн. Ошол каржылоодо эмнекен көбүрөөк караш керек экен. Үй бүлө аялдан башталат экен. Алымдардын айтышы боюнча, ким деген бай боло турган болсо, ар бир эмеге, мисалы, жаз, кыш, ар бир эмеге, мезгилге жараша кийим алып берсин дейт. Эгерде андай кыла албай турган болсо, субханалла, ошо болбосо 1-2 эмеге алып берсин дейт да. 2 сезонго алып берсин дейт. Кайсы жерде көбүрөөк кайсы нерсе, кайсы айымда кыш көбүрөөк боло турган болсо, кыштын кийинки жай көбүрөөк болсо, жайдыкын алып берсин дейт. Ошол эле мезгилде балдарга дагы каржылоодо да ушундай экен. Орточо болгон жакшы болот экен, субхана, караш керек экен, өзү мындай кээ бир убактарда жанагындай кафыр болсо дагы мындай бир ошол мамлекеттин мисалы айткан нерселерге туура болуп калат да, карасаң. Эмнекен англичандар бар го, айтат экен, орусчасы мындай да. Мы не настолько богаты, что покупать дешевое дейт да. Же болбосо мындай айтканда биз дейт ушул бай эмеспиз дейт да. Улам арзан нерсени сатып ала бере тургандай. Дегени арзан нерсени бир адам сатып ала турган болсо, аны улам бат-баттан иши бүтө берет экен да. Ошо себептен эркек киши каржылап атканда үй бүлөсүн аялына деле ошо баласына кийим алып берип атканда жакшыраагын алып берген дурусураак экен. Өз үйүнө сараңдык кылбасын дейт да. Өз үй бүлөсүн сараңдык кылбаган жакшыраак экен да. Ушул көңүл бурушубуз керек экен. Ошондой эле аял дагы ошо күйөөсүнүн эмнесин акыбалын карап талап кылганы жакшыраак экен. Акыбалын карап талап кылган жакшыраак экен. Эгер күйөөсүнүн акыбалы начар болгон болсо, эмнекен ошол болгон нерсе каниет кылып, жууп тазалап кийип турса да болот экен,
Бул өз жакшыраак экен. Ошондой эле кийим, тамак ашта кошуналар менен атаандашпайт экенбиз. Кошуналар менен атаандашпаган жакшыраак экен. Субханалла. Канчалык болсо, ошончолук болсун. Кээ бир адамдар айтат, балдарды каржылагандарда кез-кезде аларды ачка коюп койгула дейт. Мындай айтканда холодильникте эчтеке болбой калсын дейт да. Ошондо ачкалыктын бир аз даамын сезип койсун дейт. Ошондо аял деле субханалла ушундай нерсени сезип койгон. Дайыма бардачы отурган болсо, эртеңки күндө бирар жок болуп кала турган болсо, эмне кылат, кыйналып калышы мүмкүн экен. Эркек ушул каржылаганда да ушул нерселерге адебине да көңүл буруп коюш керек экен да, субханалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким үй бүлөсүнө нафака кылса, каржыласа, ал үчүн садака болот экен. Эркек киши өз үй бүлөсүнө короткон акчасы садака иретинде жазылып кете берет экен, садака иретинде болот экен, машалла. Абу Хурайранын айтымында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, 4 түрдүү динар болот. 4 түрдүү акча экен, динардын акча бөлүгү. Динар, арабтардын акчасы динар болот экен. Жакырга берген динарың. Биринчи, жакырга берген динарың. Кайсыга берген экен? Жакырга берген динарың. Экинчи, кул азат кылууга берген динарың. Кул азат кылыш үчүн берген акчаң. Алла жолунда берген динарың, акчаң. Ошондой эле үй бүлөңө иштеткен динарың. Булардын эң жакшысы үй бүлөңө иштеткениң дейт. Кээ бирлер мисалы ошо үй бүлөсүнө бир аз жетпей турса, бир башка бир нерсе коротуп ийиши мүмкүн. Эми баардык нерсе бар болуп турса деле ананка керек болуп калышы сактоо жөнүндө сөз болгон жок. Балки субханалла ошол эме кылып атканда, ошол нафаканы тууралап атканда, же болбосо ошол берип атканыңарда эң жакшысы ошол коротулуп аткан акчанын эң жакшысы бул өз үй бүлөсүнө коротулган акча экен. Өз үй бүлөгө коротулган акча экен, машалла. Кээ бирлер бар го мындай досторго коротот. Жанакындай бир жөн эле бир жоролоруна коротот. Мындай айтканда, бирок үй бүлөсүнө келгенде эмне кылат? Аябайт. Тияка коротушу мүмкүн, бияка коротушу мүмкүн, бирок субханалла өз үй бүлөсүнө келгенде эмне кылат? Аябайт кадимгидейчи. Силер ушинте бересиңер, тойбой койдуңар силер деп ушундай баягы. Четте чыкканда мындай авторитет болуш үчүн акчаларды коротот. Акчаларды коротуп, тамак алып берип, ушундай бир нерсе кылат экен да. Балки субханалла жакшы кийимдерди эме кылышы мүмкүн. Ошол нерсенин ичинен эң жакшысы андан көрөп өз үй бүлөгө коротулган акча экен, машалла. Саад ибн Ваккас радиаллаху анху айтымында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Чынында сен Аллахтын ыраазылыгы үчүн нафака кылсаң, жолсо чынында дейт, чындыгында сен Аллахтын ыраазылыгы үчүн нафака, каржылоо кылсаң, анын сооп сыйын сөзсүз көрөсүң дейт. Аллах жолунда. Түгүл аялынын оозуна салып койгон бир үзүм тамакка да сооп сыйлык берилет деген экен. Ошол бир кусок тамакта дагы эмне бар экен? Сооп бар экен. Балки кээ бирде биз ушундай нерсе кылбайт болушубуз керек да. Аялдын оозуна бир кусок тамак салса, аялы көөсүнө бир кусок тамак салса, баягында бирин эркелетүү максатында, бирине жакшы мамилени пайда кылыш максатында, бири-бириндай сыйлоо максатында субханалла, ушундай Алланын ыраазылыгын көздөлүп атат. Бирок ошо бир лукма тамак эмне экен? Ортодо мухаббатты күчөтүшү мүмкүн экен, сый-урмат, ошол эле мезгилде субханалла ошол үйдөгү берекеге, пайыздын болушуна себеп боло берет экен. Бир кусок тамак, бир эле кусок, бир кичинекей конфет болушу мүмкүн, бир борсок болушу мүмкүн, бир кусок эт болушу мүмкүн, жеп аткан тамагын өзүң чайнап мындай жеп аткан жартысын сунап туруп эме кылышың, мисалы алсачы, кээ бирлер неге кийинишине дешиңер мүмкүн, бирок субханалла пайгамбардын мындай өзү мындай өзгөчө бир нерсе да болчу. Ошол нерсени бөлүшүп жеши, бул өзү жакшыраак экен, машалла. Бул үчүн дагы бир үзүм тамакка да сооп сый берилет экен, машалла. Алхамдулилла, бул эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе өзгөчө бир эме бар да, белгилер бар. Биз эми баягы кээ бир убактарда биз айтып аткан нерсе баягы китеп түзүндүрүндө, ошондой бир жашоодо, ошондой деп, бирок көп убактарда ошо жашоого окшош төп келишпей калат да. Кээ бирде таарынышып калат, бир неме болуп калат, көпкө чейин ушундай болуп калышы мүмкүн. Үй бүлөлөр бузулат, ызычуулар көп боло берет. Бирок ошол нерсенин баардыгында эмне эркен бир хайыр болот. Биз ойлонушубузга бирөөдө уруш болот да, значит ойлонушуңар да, эмнеден туура эмес кеттиң, эмне туура кылдың, эмне туура эмес кылдың, ошону ойлоносуң.
Ошондой мезгилде сиз менен биз мындай жашообуздун көп нерсесин эмне кылып алышыбыз мүмкүн, оңдоп кетишибиз ошо мененчи. Бирок оңдолуп турган нерсени сындырып коюш да оңой экен. Оңдолуп турган нерсени. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо нафака же болбосо бир кайрымдуулук же болбосо жакшылык кылууда өзүнүн үй бүлөңөн башта деген ушуреке. Анткени сени дайыма көтөрө турган, сени дайыма күтө турган, сен жөнүндө субхана кайгыра турган, сен акыбалың жаманчылык кылып атсаң деле сен үчүн күтө турган ошол үй бүлөң болгон себептен. Эмне үчүн үй бүлө аялдан башталат деди? Анткени сени бүт нерсеңдин баары жок болуп кетсе дагы көчөдө мисалы тентип жүрүп келип эле ушундай бир мисалы көрүп эле жүрөбүз го. Ушунча тентип ушундай жоктон жок, ушундай бир бүт нерсенин баардыгын кылып келип тургандан кийин ооруп жыгылып калганда балдары да качат экен. Кыздары да качат экен да, келиндер да качат, туугандар качат. Бирок аял аягына чейин до конца турат экен да. Аягына чейин турат экен. Ушундай нерсе. Аялың ооруп калса эркек турбайт. Бирок эмне экен ошол себептен пайгамбарыбыз Абу Килаб деген чоң бир сахаба эмне айтат экен? Бул пайгамбардын эмеси да кечирип койгула. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат экен, үй бүлө аялдан башталат деген экен. Бул чоң нерсе. Машалла. Буну аялын жоготкондор, авалги субхана бул дүйнөдө бир аялдан мындай кандай десем, кээ бирлерде мындай жакшылык көрбөсө болушу мүмкүн. Бирок кандай болсо деле ошол мындай бир өзүнүн жакшылыктарын кайсыдан башташ керегин жакшылап үйрөнүп алыш керек экен. Өзү өлгөн көңүлчү бир адамдын көңүлүн өлтүрүп коет адамчы. Бир жолу көңүлүн өлтүрүп коет. Кээ бирлер бар да, мен көңүл үчүн жашайм, көңүл дейт. Бирок ушул көңүл өлүп кала турган болсо өтө оор экен. Бирок кээ бирлердин тарбиясы да ошондой болушу мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, көңдүн арасында өскөн гүлдөн абайла дейт. Көңдүн арасында өскөн гүлдөн абайла дейт. Гүлдөн абайлагыла дейт. Эмне себеп десе, бул көң деген субханалла тарбиясыз, таалимсиз, субханалла өсүп калган үй бүлө көң. Же болсо жана сасык ушундай бир жерден ушундай үйлөнүп калышы мүмкүн. Ошондой тарбиясы жок, таалими жок, адеби жок, сени сыйлай албаган, мындай бир дайым такай аягында энесинин күйөөсүнө кыйкырып атканын, же болбосо ушундай киши катары санабагандагысын ушундай көрүп калган эме. Ал көңдүн арасында ушундай сасыктар өсүп калган. Ал сасык жугуп калат экен да. Дайым ошол нерсени эмне кылышы мүмкүн? Күйөөсүнө көрсөтүшү мүмкүн, туурабы? Ошон үчүн пайгамбарыбыз бекер айткан эмес, көңдүн арасында өскөн гүлдөн абайла деген бекер эмес экен да. Этият болгула деген сөз. Ошондой эле эркек деле ошондой болушу мүмкүн. Жана ошондой көңдүн эмесин арасында Алла кишине байлык берип отурган болсо эсирип кетиши мүмкүн. Дагы ушундай нерсе болуп калышы мүмкүн. Бирок кара, ошол себептен Аллах Тааланын алдында биз эркектер ошол эмнеге нафака берүүдө биринчи болушубуз керек экен. Дайым айтабыз го, эркектин 1 саат иштегени аялдын 100 саат иштегенден жакшыраак. Эгер аял бай боло турган болсо деле, бай болуп өзүн өзү каржылай ала турган болсо деле, субханалла, ошол эркектин үйүнө 1 саат ичте 10 сом таап келгенин кошо турган болсо, ошол аялдын байлыгы көбөйөт экен да. Бирок аялды мен иштеп атам, мен кылып атам, мен дей берип турган аялда береке пайыз болбойт. Өсүш болбойт экен. Аял киши өзүнүн күйөөсүн нафакалай алабы деген алымдардын ортосунда суроо бар. Мында иншалла кийин сабакта айтабыз, бирок колдон келишинче кайрымдуулук кыла турган, бага турган бир эркек болушу керек экен иншалла. Аракет кылабызбы? Адалдан табабызбы? Машалла. Көтөрүмдүү болобузбу? Башта келген балалардан Аллах Таала баары сактагандан болсун, Аллах баары сактасын, субханалла. Үйлөрдө ынтымак болсун. Балдар жетим калбасын. Субханалла. Ашала анта астагфиру ва атубу илейк.